Урматтуу Дастан Арысбекович, мына Закир Ишматович айтып кетти, бирок угуп койсок деп атат. Мен бир нерсеге түшүнбөй турам да. Өткөндө Тажикстан чегарасында чоң кагылышуулар болду. Өзбекстан чегарасында мына 31-нде болду. Андан тышкары чрезвычайный положенияны жаба элекпиз ситуацияны. Анан кийин премьер кайда жүрөт бизде? Премьер эмне үчүн өргүүгө кетип атат? Кечээ мынакей Армениянын премьери Пашинян коронавирус жуктуруп алдым, бирок мен эмеде үйдө отуруп алып иштейм деп атат. А биздин премьер эс алганга кетип атат. Муну кандай түшүнсөк болот? Ошол боюнча коалиция көпчүлүк бир жогорку кеңеш бир реакция кылышыбыз керек го дейм. Анан азыр вицелерге тапшырып коюп, эс алып жатчу убак эмес го дейм. Ошону бир мындай палатага коюп, сиз төрага катары, анткени биз силер түптөгөнсүңөр өкмөттү деп бизден сурайт эми. Айтылып атат да мынакей азыр. Фейсбуктун баарына чыгып атат, соцсеттердин баарына чыгып атат. Ошол боюнча бир реакция кылышыбыз керек го деген ойдомун да. Рахмат Дастан. Тийиштүү комитетке берип, мындай тапшырмаларды берип, карап коелу бир. Рахмат, сунушту эске алынат.